Баткен районуна караштуу Аксай айылынын Капчыгай айылында турам. Бул жерде жалпылап айтканда 180 үй өрттөлгөн. Бүгүн 26 сентябрь күнү Кыргыз өкмөтү дал ушул жерде үйлөрдүн курулушуну баштады. Қазыда өз келіп отырады, бір Құран оқытып, қан шығарып, ішті баштайлы емі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Туған тилаваты Құранның соғымы. Кечеге чегара чырында қаза болып кеткен батырларыбызға, тұрғындарыбызға, жақындарыбыздың бардығына, рухтарына бағыштадық. Я Рабби, мындан ары Аксай жерімізде өзің сақтағын, я Рабби. Özün ya Rabbi elimizi cer, mamleketimizi tinç kılın ya Rabbi. Amin. Allah. Jerimizde bundan arı zaman narseler bol bolsun, kırsık bol bolsun, soğuş bol bolsun. Dayım tinçlik, önümü ösü bol versin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğun zalı var, ekspannisi var, çoğun kukunyası var, içinde vannası var, tuvaleti var. Общий площадка қанша квадрат? 105 квадрат метр. Иштер башталат. Мына бүгүн азыр бияктан биз өткөндө келгенде айттык элек 26-сында баштайбыз деп. Кече күнү следственный группа бияктан чыгып кетти. Бүт иштерин бүтүрүп турабы. Бүгүн биз баштадык. Бүгүн ошондой эле азыр максат да башталат. Башталып атат азыркы учурда анын аркада. Кирпичтен болуп, анан кийин үчү монолит менен мына жакшы бир сапаттуу үй салынат да. Башында айтып атса бизге башкача үй деле болот. Башында пландарда болгон, биз сип панель менен өткөндө салган үйлөрдү балким дагы бир салабыз дегенде жергиликтүү калп каршы чыккан да. Алар өздөрүнүн ойлорун билдирип, бизге жок ушу кирпичтен салган үй болсо экен деген оюн айтканда ошолордун сунуштарынын негизинде биз бүгүн ушул проект иштеп чыгып жол бердик. Бүт жака мына бизде канча 526 үй деп атабыз азыр. Эгер ошолордун баары салына турган болсо, бир типтеги үй болот. Үй салынат болду.